түшүнүктүү. Экинчи суроо, жакында маалымат окудук, сиздердин мэр Казакстанга барып атайын ушу автобустарды алып келүү боюнча келишим түзүп келген. Менин билишимче ошол автобустар Кытайдыкыбы? Өндүрүшү каяктыкы? Бул автобустар боюнча пока меморандум о намерении түзүлдү. Ошол жерде 3 завод бар экен. 3 завод ошо Кытайдын заводдору экен да. Бир завод ошо Ютонг заводу. Экинчи завод ал Golden Dragon деген завод боюнча. Пока макулдашуулар эле жүргүзүп атат. Кытайдын өндүрүшү болгондо Казакстандагы Кытайдын өндүрүшү болуп атабы? Ошондо Казакстанда орун алган деп атасызбы? Мен сурайын дегеним, ушуну эмне үчүн через Казакстан алып атабыз? Кытайдан түз алсаңар болбойбу? Сапаты канчалык? Маселе ушунда болуп атат. Өзбекстандын автобустарынын тагдырын кайталабайбы деген сөз болуп атат. Кытайдын өндүрүшү болгондугуна байланыштуу. Айнура Өзбекин, бул автобустар биз алган жокпуз пока. Пока макулдашуулар жүргүзүп атат. Анан эми макулдашуунун негизинде келет да. Макулдашуу жөндөн түзүлбөйт да, келет да, туурабы? Сиздер алып келүү боюнча макулдаш түзүп атасыздар. Биз азыр иштеп атабыз, жолдордун баарын карап атабыз. Негизи мына кийинки пока Европейский банк развития менен ошо менен пока тендер аркылуу алдырууга аракет кылат. Основной вариант бизде аутсорсинг менен иштөөгө аракет кылып атабыз. Сиздер ушул сиз айткандай макулдашын терең караңыздар, бул деле Өзбекстандын автобустарындай болуп калбасын деген ойдон